Саламатсыңарбы балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Мен Рыспаева Индира Оразалиевна Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы номер 4 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими. Бүгүн мен силер менен бирдикте 9 класстардын кыргыз адабияты сабагын баштайлы. Кутмандуу күнүңөр менен. Андемесе бүгүнкү кыргыз адабият сабагын баштайлы. Бүгүн сабакта биз алгач адабият жөнүндө сөз кылып алалы. Адабият рухи гүл азык. Балдар, мен билем, силер адабият сабагын жакшы көрөсүңөр. Себеби адабият сабагында силер канчалаган залкар калемгерлердин өмүр жолу, кызыктуу чыгармалары менен таанышып, жан дүйнөңөрдү байытасыңар. Адабияттын рухи адептүүлүк жактан калыптанышыңарга, ой жүгүртүү маданиятыңардын өнүгүшүнө, дүйнөгө болгон көз карашыңардын тереңдешине ролу абдан зор. Ошондуктан балдар, адабиятты, адабий көркөм китептерди кызыгып окуйт деген терең ишеничтемин. Адабият сабагын баштаардан мурун, балдар, мен силерге кызыктуу бир табышмак айткым келип турат. Бир сонун үй бар. Аны көргөндөр барбы? Ал эң сонун үй. Ал үйдүн тегирмени бар. Тамак бышыра турган ашканасы да бар. Үйдүн ичинде ийме-чийме жол. Кызматкерлер бул жол менен үйдүн бардык булуң бурчуна тамак ташып жеткирип турушат. Бул үйдү башкарып турган ээси бар. Ал күндүр-түндүр уктабайт. Тык-тык жүрүп турат. Бардык кызматкерлерди жумшап, аларды ишке салып турат экен. Бул сонун үйдүн 2 түндүгү бар. Бул түндүк күндүз түндүктүн жабуусун ачып, ал эми түндө болсо жабып турат экен. Бул кандай үй деп ойлойсуңар балдар? Жакшылап ойлонуп, жандырмагын кийинки сабакка чече келгиле. Ал эми балдар, биз сабагыбызда алгач мен мына бул сүрөттүү табышмакты берем. Бул ким? Бул инсанды силер тааныйсыңарбы? А балким силер сыналгыданбы, же социалдык баракчаларданбы? А балким чыгармасын да окуган чыгарсыңар. Туура айтасыңар балдар. Бул кыргыз элинин белгилүү эл жазуучусу Өскөн Даникеев. Бүгүн биз сабакта Өскөн Даникеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө кененирээк таанышып, анан ал кишинин калемине таандык «Кыздын сыры» деген повести менен таанышабыз балдар. Өскөн Даникеев 1934 жылы 21 декабрда Сокулук районунун Чоң Жар айылында туулган. Маңдайына жазылган тагдыр ушундай экен. 12 жашка келгенде энеси, агабыда атасы бул жарыкчылык менен кош айтышып кете беришет. 12 жашында томолой жетим калган Өскөнгө өтө эле турмуш оор болгон. Өзүнүн улуу эжесин караан тутуп чоңоет. Кичинесинен колуна комуз кармап, ыр жандуу өсөт. Зирек бала табигат кооздугуна кызыгып, кыл калемде чагылдырууну самап, аны сүрөткө тарткысы келип, сүрөткө да шыктуу болуп чоңоет. Бала чакта таасирленген таланттар. Бул сүрөттөрдү жакшылап байкасаңар балдар,
Куудул Шаршен Термичиков деп угуп жүрсөңөр керек. Мына ушул Куудул Шаршен Термичиков белгилүү кыргыз элинин композитору Мукаш Абдыраев дагы ушул чоң жар айылында туулган адамдар эле. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы ушул адамдар менен бирге өсүп, бир булактан суу ичип, буларга таасирленип чоңоет. Шаршен Куудулдун өлгөн кишине күлдүргөн куйкум сөздөрүн угуп, тамашасына батса, Мукаш агасынын кеп кеңешин эшитип, камкордугун көрүп чоңоет. Идиректүү жаш баланы туугандары Борбор шаарыбыздагы номер 5 мектепке, азыркы улуттук гимназия, мына ушул мектепке алып келип окууга киргизишет. Бул мектепти өтө мыкты жетишкендик менен аяктайт. Алтын медал менен 1951 жылы бул мектепти аяктайт. Билим бийикке жетелет дегендей, 1951 жылы Москвадагы Тоокен институтуна кирип, аны ийгиликтүү аяктап, кыргыздардын ичинен эң биринчилерден болгон геолог, инженер болуп кесипти аркалап баштайт. Кыргызстанга келгенден кийин биринчи Кыргыз СССР Чарба Советинде көмүр өнөр жайы боюнча жетектөөчү инженер-экономист болуп эмгектенет. Андан соң бул сүрөттө байкап карап көргүлө балдар, азыркы Бишкек шаарындагы, мурдагы Фрунзе шаарындагы политехникалык институтта мугалим болуп иштеп калат. Ал жерде жүздөгөн жаш муундарды билим берип, тарбиялап, ушул графика кафедрасынын доценти болуп, эң мыкты эмгекчилигин көрсөтөт. 1977 жылы Жазуучулар союзунун алдындагы Максим Горький атындагы Адабият институтунун жогорку адабий курсун бүтүрүп келет. Себеби табиятынан адабиятка кызыгып, кан жанына сиңген бул касиет сүрөткерлик жөндөм шык, колуна калем кармап, сонун чыгармаларды жазууга алып келет. Өскөн Даникеевдин калемине таандык эң мыкты чыгармалар бар. Аларды санап өтсөк, эң биринчи чыгармасы 1961 жылы жазылган Бакир баяны. Ага Уда кыздын сыры повести жарык көргөн. Бул чыгарма жарык көрөрү менен эле элдин купулуна толуп, орус, француз тилдерине которулуп, жалпы окурмандардын сүйүктүү чыгармасына айланат. Балдар, мына биз бүгүн мына ушул кыздын сыры повести менен таанышмакчыбыз. Бул чыгарма үчүн бир топ жакшы ийгиликтерди алып келген, жакшы сыйлыктарга ээ болгон. Ошондой эле бул чыгармага көркөм фильм дагы тартылган. Көкөй кести романы үчүн 1986 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Көз ирмемдеги өмүр, Мурас, Кызыл аска, ошондой эле өзүнүн кесибине байланыштуу бир нече окуу китептердин автору, жакында эле жагырып көрүп, жалпыбыздын кызыгуубузду туудурган Арман романы Даникеевдин мыкты калемгер экендигин далилдеп отурат. Котормо жаатында дагы биздин калемгер ийгиликтүү эмгектерди жараткан. Айта өтсөк, Достоевскийдин, Лесковдун, Анилковдун, Азиз Несиндин, Вампиловдун чыгармаларын которуп, бул чыгармалар бүгүнкү күндө да сахнада коюлуп, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, театрдан түшпөй келет. Адабият жаатына биротоло киришип, Ала тоо журналынын проза бөлүмүн жетектеп, Не деген сонун чыгармалардын жарык көрүшүнө түрткү бөлгөн. Залкар калемгер бүгүнкү күндө дагы жаштардын
кеңешчиси. Мына биз бүгүн окуй турган Кыздын сыры повести. Бул жерде балдар карасаңар, жазуучунун 80 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилеп аткан учурунан. Адабият жаатындагы белсенип киришип, ошол жериндагы эмгек жолу жөнүндө айта кете турган болсок, жогоруда айткандай, Кыргызстандагы биринчи десек болот, эң мыкты адабий журнал Ала тоо журналынын проза бөлүмүн жетектеген, Жазуучулар союзунун адабий кеңешчиси, Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы, Кыргызстан тынчтык фондусунун төрагасы, Кыргыз совет энциклопедиясынын техникалык редакциясынын мүчөсү болуп, кыргыз адабиятына опол тоодой эмгек салып кошкон. Мына ушул эмгектеринин акыбетин көрүп, бир нече мыкты сыйлыктарды ала алган. Айталы, эл аралык тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары, Искак Разаков атындагы, бул жерде өзү эмгек кылып кеткен, мына ошол Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору, 3 даражадагы Манас ардак белгиси орден медалдары менен, ошондой эле Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу наамын, 80 жылдыгына карата Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамын алып, бүгүнкү күндө өзүнүн эмгегинин акыбетин көрүп, бактылуу карыя болуп турган мезгили. Өскөн Даникеев жазуучу, котормочу, публицист, улуу инсан деп бааларды элек. Адабиятчылар жана сынчылар Өскөн Даникеев жан дүйнөнүн инженери деп баа беришет. Ал өзү техникалык кесипти аркалап келсе да, мыкты чеберчилик менен көркөм чыгармаларды тартуулаган. Белгилүү адабиятчы Кеңешбек Асаналиев 60-жылдардын дүбүртү катуу чыккан талант деп баа берсе, дүйнөнү дүңгүрөткөн алп жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Кыздын сыры эң көрүнүктүү окуяны чагылдырган мыкты чыгарма деп баа берген. Кимдин жүрөгүндө эмне болсо, ошону менен бөлүшөт дегендей, биз чыгарманы баштаардан мурда балдар бир окуяны айта кетели. Мына бул сыр сандыкта мына мындай окуя катылган экен. Кимдин жүрөгүндө эмне болсо, ошону менен бөлүшөт. Биздин күндөрдүн биринде бир бай адам чака толо таштандысын кошуна жашаган кедейге карматат. Кедей күлүп гана тим болот да, чаканы көтөрүп жөнөйт. Таштандыны төгүп, чаканы тазалап жууп, ага толо жыпар-жыты буркураган гүлдөн салып, ээсине кайтарат. Таң калган бай: "Сен эмне, кооз гүлдөргө чаканы толтуруп берип жатасың? Мен сага таштандыга толгон чаканы бердим эле го" дейт. Анда кедей: "Ар ким жүрөгүндө эмне болсо, ошону гана берет" деген экен. Балдар, бири-бирибизди жакшы сөздөр менен кубандырып, жакшы кабарларды айтышып, жакшынакай гүлдөрдү белекке беришип, көңүлүбүздү көтөрүп жүрөлү. Азыр биз окуй турган чыгармадан сөздүн, көңүлдүн гүлдөрүн терип, турмушуңарга тарбия алгыдай болгула. Бул жерде Кыздын сыры повести. Жакшылап көңүл буруп көрсөңөр балдар, сырды дагы сырдана кишиге айтат. Сырды кишиге катпа, ичиңе кат дейт эмеспи? Эми бул жерден жакшылап көңүл буралы.
Кыздын сыры. Биз окуй турган Үскөн Даникеевдин эң мыкты чыгармаларынын бири дал ушундай аталат. Эми баарыбыз бирге чыгарманын аталышына көңүл буралы. Кыздын сыры. Макул, кыз белгилүү, силерге түшүнүктүү сөз. А сыр дегенчи бул көп маанилүү сөз. Бир маанисин ала турган болсок, бул темир же жыгач металлдарды, темирди же сырдай турган зат. Экинчи мааниси ички сыр, ой, пикир, жашыруун сакталган сезим десек дагы болот. Кыргыз элинде жакшынын сыры ичинде, жамандын сыры сөзүндө дейт. Ал эми үчүнчү мааниси сыр бул сүт азыктарынан жасалган тамак. Баарыңар жакшы көрүп жесеңер керек, Эми биздин айтай турган жерибиз бул жерде кыздын сыры. Бул кызда кандай сыр болушу мүмкүн? Эми ошол сырды бирге чечип көрөлү. Сырды сырдаана адамга айт дейт кыргыз элинде. Мына ошондуктан силердин жаш өзгөчөлүгүңөргө карап, атайлап, мына быйыл 9-класстарга мына ушул чыгарманы берип отурушат. Ошондуктан чыгарманын маанисин, мазмунун, айтайын деген оюн терең түшүнгөнгө аракет кылып, кунт коюп, көңүл буруп окугула. Чыгарманын башкы каарманы Жамал деген жетим кыз. Ал так эле силер курдуу кезинде айылдагы мектептин 9 жылдык мектепти аяктагандан кийин райондун борборундагы кенде иштеген таекесиникине келип окуусун улантат. Бирок 2 ай окуп, андан ары уланта албай таштап коет. Албетте силер ойлобогула, окуй албаганынан же жалкоолугунан эмес. Бул орусчаны жакшы өздөштүрө албаганынан. Кыз өзү деле айтат: "Мен мурда деле жакшы эле окучумун, бирок ал кезде окумуш болуп жүргөн турбаймынбы" деп. Ошондуктан балдар жакшыраак, тереңирээк казып окугула. Айылга кайтып баргандан уялып, таекесиникинде калат. Та жеңеси урукчан болгондуктан ага каралашып да калган эле. Айылга барбаганын экинчи себеби азапкан апасы. Ал өгөй энеси эле. Атасы согуштан каза таап, Карагаас келгенден кийин аз өтпөй айылдагы Далыбай дегенди киргизип алат. Өгөй деген өгөй да, ачуу тили, заар кыялы кыздын көкөйүнө көк майдай тийген эле. Мына ушинтип окуяны балдар андан ары улантып, өтө кызыгуу менен жыйынтыктайт деген ойдомун. Өзүңөр байкап тургандай, бул жерде чыгармадагы экинчи каарман бул Азим. Кенде иштеген инженер, геолог, жаш жигит. Азимди бир көргөндө эле Жамал сүйүп калат. Азапка батыккан жаш кыз көкүрөгүндө, жүрөгүндө бекем катылган сыр мына ушунун негизинде. Ушинтип чыгарма кызыктуу болуп улана берет. Балдар, чыгарманы силер андан ары өзүңөр улантып окугула. Жөн окубастан, сөз кууп, сөз куржунуңарга сөздүн гүлдөрүн салып окугула. Байкасаңар, мен кеп куржунга 2 бөлүгүнө 2 бөлүктүү сөздөрдү койдум. Сөз берметтери, бул жерде силерге түшүнүксүз, балким күнүмдүк кебиңерде көп колдонбогон, туруктуу сөз айкашынан болобу, жазып, алардын маанисин чечпелеп, биле албаганыңар болсо, кийинки сабакта ортого салалы. Ал эми куржундун экинчи көзүндө терминдер. Бул чыгарма тоо-кен инженери, тоо-кен жумушчуларынын тагдыры жөнүндө жазылып, алардын турмушу, алардын кесиби жөнүндө сөз кылгандыктан, биз кесиптик терминдерди да көп жолуктурабыз. Мына ушул терминдерге жакшылап көңүл буруп, аларды дагы билип алат деген ойдомун.
үй тапшырмага көңүл бургулап алды. Жогоруда сабактын башында катылган табышмактын жандырмагын тапкыла. Экинчиден, жазуучунун өмүрү чыгармачылыгынын негизинде хронологиялык таблица түзгүлө. Силер үчүн балдар, Google Chrome'дон мен тест түзүп койдум. Ошол тестти иштеп, менин сайтыма салып жибергиле. Ал жерден өз билимиңерди баалайбыз. Эгерде китептеги үзүндү гана берилген, ал силерди алымсындырбай, китептин өзүн таба албай турган болсоңор, биздин .kg сайтына кирип, электрондук вариантында дагы окусаңар болот.